Саламатсыңарбы балдар? Балдар, экрандын алдында ыңгайлы отуруп бүгүнкү сабакка көңүл бөлгүлө. Биздин бүгүнкү сабакта өтө турган темабыз заара бөлүп чыгаруучу каналдардын түзүлүшү жана кызматы боюнча таанышабыз. Сабактын жүрүшүндө биз эмнелерге көбүрөөк көңүл бөлөбүз? Биринчи, заара бөлүп чыгаруучу каналдардын механизми экенин таанышабыз. Ошондой эле бөлүп чыгаруу органдарынын процесстери жана баскычтарын аныктайбыз. Ал эми мен бүгүн силерге ушул өтүлгөн сабакты кайталоо иретинде төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Суроого көңүл бөлүп, анан жооп бергенге аракет кылга. Андан кийин мен сабагымы баштайын. Анда мен силерге бере турган суроом: заара кайда пайда болот? Заара бөлүп чыгаруучу каналда пайда болобу? Бөйрөк каналында же нефрондо пайда болобу? Күлтүктө пайда болобу? Же табарсыкта пайда болобу? Бул боюнча алдында 4 вариант турат. 4 варианттын кайсы варианты бул суроого туура жооп берүүчү вариант болуп эсептелет? Заара кайда пайда болот дейт. Албетте бул боюнча баардыгыңар ойлонуп жатат болушуңар керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Бул жердеги экинчи вариант бул суроого туура жооп берүүчү вариант же болбосо заара бөйрөктүн ичиндеги бөйрөк каналында же нефрондо пайда болот. Мына ушул зааранын пайда болуу механизми боюнча бүгүнкү сабакта кененирээк түшүнүк алат экенбиз. Ал эми ушул зааранын пайда болуу механизминдеги деги эле бөйрөк ушул кандын курамындагы уулуу заттарды чыпкалоодо кандай механизм жүрөт? Мына ушул механизмдин ишке ашырылышына да кандай органдар жардам бере алат деген суроого жооп издеш үчүн бүгүнкү сабакка кененирээк токтололу. Анда мен силердин эсиңерге азыр ушул заара бөлүп чыгаруучу органдардын каналдары жана түтүктөрү боюнча тааныштырып коеюн. Албетте биз өткөн сабакта да токтолгонбуз. Бул бөйрөк оң жана сол эки жуп бөйрөктөн тура тургандыгын, андан сырткары бул бөйрөктө заара бөлүп чыгаруучу түтүктөрдөн тура тургандыгын, табарсыкка куя тургандыгын, ал эми табарсык аркылуу заара бөлүп чыгаруучу каналдар аркылуу заара сыртка чыгарыла тургандыгын биз өткөн сабакта таанышып келгенбиз. Төмөндөгү тасмага көңүлүңөрдү бөлөйүн, андан кийин сабагыбызды уланталы. Демек, кандын чыпкаланышы албетте бөйрөктө жүрөт. Бөйрөккө силер өткөн сабакта да токтолгонбуз. Артериялык кан кирет дагы, веналык кан тамыр чыгат. Андан сырткары ошол артериялык кандагы уулуу заттарды, ашыкча заттарды, сууну чыпкалоо аркылуу заара пайда болот дагы. Заара силер көрүп тургандай табарсыкка, табарсыктан заара бөлүп чыгаруучу канал аркылуу сыртка чыгарылат. Ал эми ушул кичинекей бөйрөктүн негизги кызматы бул бөйрөк ортосунда оюктан турат. Ал оюкта хилус деп аталат экен. Хилуска артериялык, веналык жана заара бөлүп чыгаруучу күлтүктөн турат. Ал эми ушул бөйрөктүн ичинде биз мээ катмары турат дейбиз. Мына ошол мээ катмарларында бөйрөк капсулалары бар. Мына ушул бөйрөк капсулаларды Бауман капсуласы деп коебуз. Себептегенде муну Бауман деген окумушту изилдеп тапкан үчүн Бауман капсуласы деп аталат. Бауман капсуласы боюнча Бауман мейкиндигинен жана Бауман капсуласынын каналдарынан турат экен дагы. Буга артериялык кан кирип, кайра ошол артериялык кандын чыпкаланышынан заара сыртка чыгарылат экен. Бул капсула өзү силер көрүп тургандай катмарлардан турат экен. Бул тутумдаштыргыч катмардан жана эпителий катмарларынан турат экен дагы. Мына ошол катмарлардын ичиндеги капсулаларда чыпкалоо жүрөт экен. Чыпкалоо аркылуу кандын ичиндеги керексиз заттар, суюктуктарды пайда кылат экен. Жолу ушул капсуланын ичинде биринчилик заара пайда болот экен. Андан кийин ал Бауман капсуласынан кийин Геннеле деген жипчелер пайда болот экен. Мына ушул капсуладан өткөндөн кийинки биринчилик заара капиллярдык түйдөкчөлөрдөгү каналчаларга өтөт экен. Капиллярдык түйдөкчөлөрдүн каналчаларынан пайда болгон жипчени жаңы айттым мен силерге Геннеле жипчеси деп коебуз. Мына ушул Геннеле жипчеси бир нече Геннеле жипчеси буралып келет дагы бөйрөк каналчаларындагы экинчилик зааранын чыпкаланышы өтөт. Бул эгерде экинчилик заара чыпкаланбаса, анда кандын курамындагы ашыкча туздар, минералдык заттар, мочевина, мочевой кислоталар өтүп кетмек. Мына ошол экинчилик чыпканын мааниси абдан чоң экен дагы. Бул экинчилик чыпка ушул Бауман капсуласындагы пайда болгон биринчилик заарадан кийин экинчилик заара ошол капиллярдык каналчаларга же болбосо Геннеле жипчелерине өтөт экен дагы. Геннелик жипчелеринде кайра сорулуп ошол кандын курамындагы ашыкча туздар менен жана суулар, минералдык заттардын ашыкчалары
кайра сорулат экен дагы чыпкадан өтө баштайт экен. Мына ушул кайрадан сорулуп чыпкадан өтүшү реабсорбция деп аталат экен. Бул ушул реабсорбциядан өткөндөн кийин гана экинчилик заара пайда болуп түз каналчага өтүп ал табарсыкка куйрулат экен ал эми экинчилик заарадагы канга кайра сорулган азыктардын калган ашыкча суюктуктары же болбосо заара кайра түз түтүккө өтөт экен ал аркылуу заара сыртка чыгарылат экен. Мына ушул Бауман капсуласынан биринчилик заара чыпкаланып өтөт экен андан кийин дагы ал капиллярдык каналчаларга өтүп туруп, капиллярдык каналчалардан кийин бул кандын курамындагы заттардын туруктуулугун сактоо үчүн бул бөйрөктүн эң негизги аткарган милдети болуп саналат экен. Ошо кандын курамындагы ашыкча заттарды фильтрлеп же болбосо чыпкалап керектүү заттарды киргизүү бул силер көрүп турган Бауман капсуласынын ичинде жүрөт экен ал эми Бауман капсуласы менен өткөндө айткам, чоң трассадагы тизилип турган машиналардай болуп, биринин артынан бири чубалып турат мына ушул Бауман капсуласынын ичиндеги тазаланган кан силер көргөндөй каналчаларга өтөт. Ал эми бул каналчаларга өтөрдөн реабсорбцияланат деп атпайбызбы? Эгерде бул экинчилик заара кайрадан канга сорулуп чыпкаланбаса, анда канга ошо уулуу заттардын баары өтүп кетмек. Ал эми бул чыпкалоонун же болбосо ошол кандын курамындагы заттардын туруктуулугун сактап туруу үчүн бул жерде мээнин чоң жарым шарындагы аралык мээ менен ортоңку мээнин ортосунда гипоталамус жайланышкан. Мына ушул гипоталамустун жанында гипофиз антидиурет деген гормондорду. Антидиурет деген гормондор бул АДГ деп аталат. Антидиурет гормону кандын курамындагы заттардын туруктуулугун жөнгө салуучу гормондор болуп саналат экен. Ошол антидиуреттеги гормондор аркылуу кандын курамындагы уулуу заттар жана бөлүнүп чыгып, синтезделип, чыпкаланып, силер көрүп тургандай бөйрөктүн түз заара бөлүп чыгаруучу каналына өтөт экен андан күлтүккө куюлуп, күлтүктөн заара бөлүп чыгаруучу каналдар аркылуу табарсыкка куюлат экен. Мына бул заара бөлүп чыгаруучу каналды биз бир сөз менен айтып коюу абдан кыйын экен, бирок бул заара бөлүп чыгаруучу канал ушунчалык татаал процесстерди басып өтөт экен. Бул эгерде бөйрөктө ушул капсулалар, Бауман капсуласы же болбосо Генгли жипчелери өзлөрүнүн кызматын жакшы аткара алышпаса, анда кандын курамында уулуу заттар тарай берет экен. Тасмада көргөндө мен силерге сүрөт боюнча дагы дааналап көрсөтүп коеюн. Бул боюнча мен силерге өткөн сабакта да көрсөткөнмүн. Бул ушул Бауман капсуласы же болбосо бул капсулаларды түйдөкчөлөр, капиллярдык түйдөкчөлөр деп да карап келебиз. Бул ушул Бауман капсуласында биринчилик зааранын пайда болуш механизмин жаңы эле тасмадан көрдүңөр. Бул андан ушул капсуланын ичинде чыпкалоо жүрөт экен. Чыпкаланып бүткөндөн кийин ал силер көрүп тургандай бөйрөк каналдарына же нефрондорго, ал нефрондордон Генгли жипчелерине өтөт экен ал Генгли жипчелеринде реабсорбцияланып, реабсорбция деген кайра соруп алып чыпкалоо дегенди түшүндүрөт. Мына ошол кайра соруп алып чыпкалоонун негизинде кандын курамындагы уулуу заттардын баардыгы тең чыпкаланат экен кан тазаланып, андан кийин гана органдарга жана жүрөккө барат экен. Мына ушул чыпкалоонун негизиндеги пайда болгон заара жыйноочу каналдарга барат экен заара жыйноочу каналдар аркылуу сыртка чыгарылат экен. Башкача айтканда табарсыкка жеткирилет экен. Бөйрөктүн бөлүп чыгаруу процесси демек биринчилерден бул гумордук жөнгө салуу менен ишке ашат экен. Гумордук жөнгө салууну мен жаңы эле айттым. Бул мээнин чоң жарым шарындагы аралык мээ менен ортоңку мээнин ортосундагы гипоталамустун бөлүп чыгарган антидиурет деген гормондору аркылуу ишке ашырылат экен. Андан кийинки экинчи ушул бөйрөктө бөлүп чыгаруу процессинин экинчи баскычы бул чыпкалоо менен ишке ашат экен. Чыпкалоо бүткөндөн кийин дагы ошол кандын курамында же болбосо биринчилик заара капсуланын ичинде пайда болот атпайбы? Ошо биринчилик заара ошол боюнча эле табарсыкка өтүп кетсе, анда канга керектүү болгон көптөгөн заттардын баардыгы тең ошо биринчилик заара менен чыгып кетмек. Бирок ал кайра ал реабсорбцияланып жана каналчаларда капиллярдык каналчалар же болбосо алардын нефрондордун түтүктөрү деп айтпадыкпы? Ошол түтүктөргө кайра сорулат экен сорулуп туруп канга керектүү болгон органикалык заттар, органикалык эмес заттар, минералдык туздар, алардын баары өзүнө сиңирилет экен ашыкча гана заттар кайрадан
каналчаларга өтүп, каналчалар аркылуу заара жыйноочу түтүккө өтүп, андан табарсыкка жеткирилет экен. Мына ошол бөйрөктүн бөлүп чыгаруу процесси демек 3 процессти басып өтөт экен дагы. Ал эми бул 3 процесс төмөндөгүдөй баскычтарды пайда кылат экен. Баскычтар боюнча мен таблица түзүп койдум. Мүмкүн болсо бул таблицаны тетрадиңарга жазып отурсаңар да болот. Бул баскычтарда биринчи баскыч бул биринчилик заара. Андан кийин ал чыпкалоо процесси капсулада жүрөт экен дагы. Ал капсуланын курамындагы чыпкаланган биринчилик заара белоксуз плазмадан турат экен. Мына ошол белоксуз плазма кайра экинчилик заара пайда болуш үчүн кайрадан реабсорбцияланат экен дагы. Ал реабсорбциялануунун негизи ошол биринчилик заарадагы организмге керектүү болгон заттар кайрадан сорулуп алат экен дагы. Ал сорулуп алуу бөйрөк каналдарында жүрөт экен. Бул бөйрөк каналдарын биз Генли жипчелери деп айтабыз дедик. Мына ушул Генли жипчелеринен экинчилик заарада керектүү организмге керектүү заттар реабсорбцияланып же кайра сорулуп алгандан кийин экинчилик заара жыйнагыч түтүккө барат экен. Мына ошол заара жыйнагыч түтүккө баргандагы зааранын курамы, экинчилик заарадан кийинки чыккан зааранын курамы силер таблицада көрүп тургандай мочевинадан, мочевина кислотасынан же болбосо заара кислотасынан, креатинден жана уулуу заттардан турат экен. Креатин деген бул азоттуу карбон кислоталары болуп саналат. Мына ушул кандын курамындагы тазаланган уулуу заттардын курамы бул заараны түзсө, бул заара бул албетте табарсыкка жеткирилет. Ал эми табарсыктагы зааранын чыгарылышы бул мээнин чоң жарым шарындагы мээнин башкаруусу менен ишке ашырылат. Ал жүлүнгө өтөт. Ал эми жүлүндүн бел омурткасынын ылдый жагындагы 5-бөлүм бел жүлүнү ушул заараны табарсыкта кармап туруу жана чыгаруу деген рефлексти жөнгө салып турат. Мына ушул рефлекстин жөнгө салынышынын себеби бул табарсыктын ички бетинде бул ушул кирпикчелерден турат. Ал эми кирпикчелерде болсо нерв импульстарына дүүлүгүүчү рецепторлор жайланышкан. Мына рецепторлордун жардамы менен адамда заараны кармап туруу жана чыгаруу деген рефлекс ишке ашырылат экен. Бул табарсыктагы заараны кармап туруу жана чыгаруу бала төрөлгөндө эле пайда боло баштабайт. Ал эми заараны кармап туруу жана бөлүп чыгаруу деген бул табарсыктагы дүүлүгүүчү рецепторлордун дүүлүгүшү бул бала кичинекей кезинде пайда болбой 3 жашка чыкканда гана пайда боло баштайт экен. Демек ушул табарсыкта заараны кармап туруу жана бөлүп чыгаруу дүүлүгүүлөргө жооп берүүчү реакциялары же болбосо рефлекси мээнин чоң жарым шарынын башкаруусу менен жүлүндөгү бел омурткасындагы бел жүлүнүнүн башкаруусу менен кармалып жана заара чыгарылып турат экен. Демек 3 жашка чейинки балдар бул заарасын кармап туруу деген рефлекси жок болгондуктан алар заарасын ушатып кое берет экен. Качан гана 3 жашка чыккан кезде 3 жашынан баштап заараны табарсыкта кармап туруу жана кой берүү же болбосо ушатууну ушул мээнин башкаруусу аркылуу өзүнөн өзү рефлекс түрүндө пайда боло баштайт экен. Анда мына ушул зааранын бөлүнүп чыгышы жана зааранын пайда болуу механизми бул абдан татаал механизм экен. Бирок ушул зааранын механизминдеги ашкан процесстер же болбосо канды тазалоо же чыпкалоочу процесстер бул абдан баалуу жана маанилүү болуп саналат экен. Мына балдар, биз бүгүн силер менен ушул зааранын бөлүнүп чыгышы жана алардын зааранын пайда болуу механизми боюнча токтолдук. Ошондой эле заара бөлүп чыгаруучу процесстер менен, заара бөлүп чыгаруучу баскычтар менен жана зааранын пайда кылуучу механизми менен таанышып келдик. Ал эми мен силерге ушул жыйынтыктоо иретинде силерге төмөндөгүдөй суроону дайындаймын. Бул бөйрөктө гумордук жөнгө салуу бул чыпкалоо процессинин тейлениши болуп саналабы же зааранын бөлүнүп чыгышы бөйрөктө гумордук жөнгө салуу деп аталабы? Демек алында 2 вариант турат. Ушул 2 варианттын кайсы варианты бөйрөктө гумордук жөнгө салуу процессин жөнгө салуу же болбосо тейлениши? Бөйрөктө гумордук жөнгө салуу бул зааранын бөлүнүп чыгышыбы же чыпкалоо процессинин тейлениши болуп саналабы? Албетте бул суроону баардыгыңар тең ойлонуп жатат болушуңар керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Бөйрөктө гумордук жөнгө салуу чыпкалоо процессинин тейлениши же зааранын бөлүнүп чыгышы. Бул бөйрөктө гумордук жөнгө салуунун негизинде
зааранын бөлүнүп чыгышы тейленет экен. Демек, чыпкалоо эмес, бул зааранын бөлүнүп чыгышы бөйрөктү кумурдук жөнгө салуу аркылуу тейленет экен. Демек, балдар, мына биз бүгүн зааранын механизми, заара бөлүп чыгарчу органдардын иштөө механизми, алардын процесстери жана баскычтары боюнча тааныштык. Албетте, бул боюнча баардыгыңар үйдөн дагы кайталап өз алдыңарча иштейт болушуңар керек. Ал эми мен ушуну менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.